Кытай АКШнын президенти Джо Байдендин Вашингтон баскынчылык болгон учурда Тайванды коргоого аскерий катышууга даяр деген жоопкерсиз билдирүүсүнө чечкиндүү түрдө каршы. Бул тууралуу Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ван Венбин Пекиндеги ведомстволук маалымат жыйынында билдирди. Мындай маалыматты Назар Ньюска Кытай CCTV+ агенттиги билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин Джо Байден Кытай басып кирсе АКШ Тайванды коргойт деп билдирүү жасаган. Кытай Америка тараптын билдирүүлөрүнө катуу нааразычылыгын билдирет. Тайвань Кытай аймагынын ажырагыс бөлүгү. Тайвань маселеси Кытайдын таза ички маселеси жана ага эч кандай тышкы күчтүн кийлигишүүгө укугу жок. Кытайдын эгемендиги жана аймактык бүтүндүгү сыяктуу негизги кызыкчылыктарына тиешелүү маселелерде Кытай компромисске же консенсияга эч кандай орун калтырбайт. Кытай элинин өзүнүн улуттук эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоодогу бекем чечкиндүүлүгүн, кебелбес эркин жана күчтүү жөндөмдүүлүгүн эч ким баалабай кое албайт. 1,5 миллиард калкы бар Кытай элинин каршы тарабын карманбагыла. Биз АКШ тарапты бирдиктүү Кытай принцибине жана 3 биргелешкен Кытай Америкалык коммюникелердин жоболорун сактоого, Тайвандын көз карандысыздыгы деп аталган нерсени колдобоо боюнча өз милдеттенмелерин ак ниеттүүлүк менен аткарууга Тайванга карата сөзүндө жана иштеринде этият болууга чакырабыз. Маселени чечүүгө жана Тайвань кысыгындагы кырдаалга жана Кытай-Америка мамилелерге олуттуу зыян келтирбөө үчүн Тайвандын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүп жаткан күчтөргө туура эмес сигнал бербегиле. Кытай өзүнүн эгемендигин жана коопсуздугун коргоо үчүн чечкиндүү чараларды көрөт. Биз ар дайым айтканыбызга карманабыз. Жылдыз Усманбекова, Акыл Уланбек уулу, Назар Ньюс.